сабак. Саламатсыңарбы, билимге умтулган менин сүйүктүү окуучуларым. Окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отуруп, даяр болсоңор, кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Асыл, бүгүн кайсы майрам? Бүгүн апалардын майрамы. Майрамыңар кут болсун деген 3 сүйлөм түзүп жазды. Текшергиле. Ал тыныш белгилерин туура койдубу? Оба, туура эмес коюлган. Асыл анда эмнени билиш керек? Оба, асыл сүйлөмдүн түрлөрүн жана ага коюлуучу тыныш белгилери боюнча эрежелерди билиши керек. Анда бүгүнкү сабакта сүйлөмдөрдү салыштырып, ал кандай сүйлөм экендигин бышыктайсыңар. Тиешелүү тыныш белгилерди туура коюп, катасыз жазууга жана сүйлөөгө үйрөнөсүңөр. Анда асылдын бүгүн майрам, бүгүн кандай майрам? Майрамыңар кут болсун деген сүйлөмдөрү кандай сүйлөмдөр экендигин табуу үчүн эрежени эстегиле. Болуп өткөн жана боло турган окуяны жайынча баяндаган сүйлөм жай сүйлөм деп аталат. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Суроо иретинде айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Ал эми кубануу, өкүнүү, бата берүү жана чакырык иретинде айтылган сүйлөмдөр илептүү сүйлөмдөр деп аталат. Сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Анда ушул эрежелерди колдонуп, асылдын каталарын оңдойлу. Бүгүн кайсы майрам? Бул кандай сүйлөм? Суроолуу сүйлөм. Демек аягына суроо белгиси коюлат. Бүгүн апалардын майрамы. Бул кандай сүйлөм? Жай сүйлөм. Аягына чекит коюлат. Ал эми майрамыңар кут болсун. Бул кандай сүйлөм? Бул илептүү сүйлөм. Аягына илеп белгиси коюлат. Балдар, төмөнкү видеого көңүл коюп уккула. Эмнени угуп, эмнени сезип, эмнени көрдүңөр? Кутман бул видеону угуп жатып, келген куштардын мукамдуу сайраганын жана кар эригенде суунун шылдырап аккан үндөрүн, куштарга уя салып жаткан балдарды элестетип, мындай текст түзүптүр. Анда Кутмандын текстин окуйлу. Жазында келген куштар келе баштайт. Балдар аларга уя жасашат. Кайсы куш биринчи учуп келет? Кара чыйырчык биринчи келет. Балдар куштардын уясын бузбагыла. Жумурткаларын сындырбагыла. Куштар менен достошо билгиле. Кутмандын түзгөн текстинде сүйлөмдүн кайсы түрлөрү кездешти? Тыныш белгилерди туура койгонбу?
Текшергиле. Кутмандын текстинде жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөмдөр бар. Тыныш белгилери туура коюлган. Демек, Кутман сүйлөмдөрдүн түрлөрү боюнча эрежени жакшы өздөштүрүп, көнүгүүлөрдү иштөөдө туура колдоно алат. Силер дагы алган билимиңерди туура колдонууну унутпагыла. Текстеги биринчи сүйлөмдү окуу. Жазында келген куштар келе баштайт. Бул сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айландыргыла. Жазында келген куштар келе баштайбы? Бул сүйлөм канча сөздөн түзүлдү? Сүйлөм 5 сөздөн түзүлдү. Бул сүйлөмдөн эмне жана эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкыла. Эмне? Жаз келген куш. Эмне кылат? Келе баштайт. Жаз келген куштар деген сөздөр эмнени билдирди? Заттын атын билдирди. Ал эми келе баштайт деген сөз заттын кыймыл аракетин билдирди. Ал эми бул тапшырмада сүрөттөр боюнча сүйлөмдүн түрлөрүнө карата сүйлөм түзүп жазгыла. Текшеребиз. Анара идишти ким сындырды? Суроо иретинде айтылып, аягына суроо белгиси коюлду. Суроолуу сүйлөм. Атамдар базарга барышты. Жайынча баяндалып, сүйлөмдүн аягына чекит коюлду. Жай сүйлөм. Эх, автобус токтобой өтүп кетпедиби? Өкүнүү иретинде күчтүү сезим менен айтылды. Аягына илеп белгиси коюлат. Илептүү сүйлөм. Кийинки тапшырмада сүйлөмдөрдү окугула. Кандай сүйлөмдөр экендигин аныктагыла. Окуйбуз. Азыр март айы. Март айы жаз айы. Жакында күн жылыйт, чөп чыгат. Бул сүйлөмдөр кандай сүйлөмдөр? Ооба, окуя жайынча баяндалды. Жай сүйлөмдөр. Сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлду. Азыр кайсы ай? Жаз айлары кайсылар? Качан күн жылыйт? Качан чөп чыгат? Кандай сүйлөмдөр экен? Ооба, суроолуу сүйлөмдөр. Суроо иретинде айтылды. Сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлду. Эх, сагынткан жаз эрте келсе экен. Жаз айы кандай гана сулуу. Күчтүү сезим менен айтылды. Сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлду. Илептүү сүйлөмдөр. Балдар, алган билимдериңерди эске салып, төмөндөгү суроолорго жооп бергиле. Сүйлөмдүн айтылыш максаты боюнча кандай түрлөрү бар? Ооба, айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм, илептүү сүйлөм, суроолуу сүйлөм деген түрлөрү бар.
Кандай сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат? Туура. Суроо иретинде айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Адамга нан ырыскы, ардактайлы ырысты. Бул кандай сүйлөм? Чакырык маанисинде айтылган илептүү сүйлөм. Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм кандай сүйлөм деп аталат? Туура, илептүү сүйлөм деп аталат. Бул сүйлөм кандай сүйлөм? Кайсы тыныш белгиси коюлат? Табият менен таттуу мамиледе болгула. Күчтүү сезим менен айтылды. Илептүү сүйлөм, аягына илеп белгиси коюлат. Азаматсыңар. Тапшырманы ийгиликтүү аткардыңар. Бүгүнкү сабакта эмнени билдик? Бүгүнкү сабакта биз сүйлөмдүн түрлөрү, жай сүйлөм, болуп өткөн жана боло турган окуяны жайынча баяндаган сүйлөм, суроолуу сүйлөм, суроо иретинде айтылган сүйлөм жана илептүү сүйлөм, кубануу, өкүнүү, бата берүү, чакырык иретинде айтылган сүйлөм деген эрежелерди колдонуу менен сүйлөмдөргө тиешелүү тыныш белгилерин туура коюп, мисал келтирип, салыштырып, берилген сүйлөмдөрдү туура, так аткара алдыңар. Ар бир күнүңөр жаз күнүндөй жаркырап жарык, маанайыңар ачык, максатыңар бийик, билимиңер жугумдуу, пайдалуу болсун. Сабагыбыз аягына жетти. Саламатта болгула.